Урматтуу замандаштар, Москвадагы кардиодом бул кеңири профилдеги заманбап медициналык борбор. Анда сиз бүт организмди толук диагноздон өткөрө аласыз. Жогорку категориядагы тажрыйбасы мол дарыгерлер, хирургия, гинекология, кардиология, стоматология, терапевт, лор, окулист, УЗИ, неврология жана башка адистер, клиникада диагностика бөлүмү, лаборатория. Лабораторияларды заманбап шаймандары денедеги кандайдыр бир орну так аныктоого мүмкүндүк берет. Медициналык биздин дарыгерлер кардарлар үчүн бардык багыттар боюнча квалификациялуу жардам көрсөтө алышат. Кардиодом медициналык борбору сиздердин кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Добрынинская, улица Валовая 32-75, метродон 2 минут. Биздин байланыш номерлер 8925 492 1314, 8925 723 54 68. Президенттин маалымат катчысы Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга кайрылды. 14-сентябрда президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов Орусияда эмгектенген Кыргызстандын жарандарына кайрылды. Ал өз билдирүүсүндө мекенге кайтып келип, өз үй бүлөсүнүн жанында эмгектенүүнү айтып, бул үчүн жумуш орундар бар экендигин билдирди. Россияда тегүү тармагында иштеп жүргөн эже карындаштар, курулуш тармагында иштеп жүргөн агай инилер, сиздерди ата мекенingерге Кыргызстанга келип иштөөгө чакырам. Азыркы тапта Кыргызстанда тегүү тармагында да, курулушта да жумушчу күчтөрү жетишпей жатат. Албетте сиздерди кызыктырган эмгек маяналар Россияда иштеп тапкан менен бирдей эле болот. Эң башкысы ата мекениңерде өз үй бүлөңөрдүн жанында иштеген жакшы эмеспи? Келиңиздер, өз жерибизде иштеңиздер деп билдирген. Ошондой эле жумуш орундары билүү үчүн байланыш номерларында калтырган. Сурап билүү телефондору 1899, Кыргызстан ичиндеги чалууларга 0559 18 99 00, WhatsApp. Булак супер кежүү. УКМК Крим-Төбөл Жеңгонун жакын адамын Ошто бизнестерди тартып алгандыгы үчүн кырмады. Крим-Төбөл Кадыр Досоновдун Жеңго жакын адамы кырмалды. Бул туурасында 14-сентябрда УКМКнын маалымат борбору кабарлады. Маалымдалгандай, козголгон кылмыш ишине байланыштуу 11-сентябрда Крим-Төбөл Жеңго кайманаты бар Кадыр Досонов менен тыгыз байланышта болгон 1970-жылы туулган жаран кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал Кара Суу районунун Шарк айылында жайгашкан пахта заводун, ошондой эле Кашкар Кыштак айылында жайгашкан тракторду, гаражды, май чыгаруучу цехти жана теплицаны мыйзамсыз ээлеп алган. Жабырлануучунун өндүрүштүк объектилерди өзүнүн менчигине кайтарып берүү өтүнүчүнө жооп берип, бир гана пахта заводун кайтарып берген. Ошол эле учурда Крим авторитет Жеңго менен кылмыштуу байланыштарды пайдаланып, жабырлануучуну физикалык күч колдонуу менен коркута баштаган. Жаранын жашаган жерин тинтүү учурунда 2 даана жылмакай, ок атуучу куралдар, бычактар, ички иштер министрлигинин кызматкеринин өздүк күбөлүгү, ошондой эле аталган өндүрүш объектилерде тиешелүү документтер табылып алынды. Кылмыш ишинин алкагында ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Израилдин Газадагы аба соккусунан 11 адам каза тапкандыгы айтылды. Газадагы ооруканалардын биринин дарыгери Израиль тараптан келген аба соккудан 11 адам каза болгондугун айтты. Бул туурасында Байлт басылмасы жазды. Маалымдалгандай, набут болгон жарандардын 4 өспүрүмдөр жана 3 аял киши болгон. Кошумчалагандай, ракета Туфадагы турак жайдын үстүнө түшкөн. Израиль аскерлери азырынча бул тууралуу маалымат берген эмес. Ошол эле учурда Ливандын Хезболла тобу Израиль тарапка 55 ракета учурганы маалыматта айтылат. Ракеталар эл жашабаган аймактарга түшүп, өрт кырсыгы катталган. Ал өз учурунда өчүрүлгөндүгүн жана ага жооп кайтарылгандыгын Израиль аскерлери билдиришкен. Булак супер кежүү. Келечек моунду ойлойлу. Садыр Жапаров бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнүн алкагында ишембиликке катышты. 14-сентябрда президент Садыр Жапаров администрациянын иш башкармалыктын жетекчилиги жана кызматкерлер менен биргеликте Теплый ключи дарылоо ден соолукту чеңдөө комплексинин аймагында бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнүн алкагында ишембилик өткөрдү. Бул туурасында мамлекеттик башчынын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, ишембиликтин катышуучулары анын аймагын тазалап, көрктөндүрүү иштерин жүргүзүштү. Садыр Жапаров кызматкерлер менен баарлашып, ар бир кыргызстандыкты тазалыкты жана тартипти сактоого чакырды.
Өлкөбүзгө көбүрөөк туристтерди тартууга умтулсак, экономикабызды өнүктүрөбүз десек, өзүбүздөн башташыбыз керек. Бир сааттын ичинде кенедей жерден ушунча таштаны жыйналып жатканда туристтик жагымдуулук тууралуу кантип сөз кыла алабыз? Тазалык биздин айланабыздагы дүйнөгө жана өзүбүзгө болгон мамилебиздин көрсөткүчү болуп саналат. Ар бир эс алуучу өзүнөн кийин таштаны тергени үйрөнүш керек. Биз бүгүнкү күн менен жашабашыбыз керек. Биз балдарыбызга эмне калтырабыз деп ойлонушубуз кажет деп белгиледи мамлекет башчысы. Президент Садыр Жапаров балдарды курчап турган чөйрөгө аяр мамиле кылууга үйрөтүүнүн эң жакшы жолу чоңдордун жеке үлгүсү экенин белгиледи. Ал ар бир адамдын тазалыкты жана тартипти сактоого кошкон салымын сезе билүүсү маанилүү экенин белгилеп, бул бир гана бийликтин эмес, ар бир жарандын милдети экенин ырастады. Булак Супер KG. Казакстандын коопсуздук кызматы кыргыз көкпарчыларына болгон коркутууларга комментарий берди. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандын жер улак боюнча улуттук курама командасынын оюнчусуна кызматкерлер тарабынан кысым көрсөтүлгөнү тууралуу маалыматка комментарий берди. Анда кошуна өлкөнүн атайын кызматы алардын кызматкерлери дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышпагандыгын айтып, чыгып жаткан маалыматтар чындыкка дал келбестигин белгиледи. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Казакстандын көкпар боюнча курама командаларынын финалдык оюнунда чыр чыгып мелдеш үзгүлтүккө учураган. Буга казак оюнчусу кыргыз улакчысын камчы менен чаап жибергени себеп болгон. Жыйынтыгында беттеш улантылып 5-4 эсебинде Казакстандын жеңиши менен аяктаган. Андан соң кыргыз курамасынын тийиштүү жетекчилери оюн боюнча өз пикирлерин айтып, коркутуулар да орун алгандыгын билдирген. Булак Супер KG.